Мерхаба, мен атым Нурия Исакова, мен 54 жаштамын, Талас шаарында жашайм, 4 баланын энеси болом. Азыр ушул күндөрү биз YouTube каналдан 40 кыз деген каналды ачып, ошол жерге бекер сабактарды, мастер-класстарды өткөрүп атабыз. Биздин каналга катталып, 40 кыз каналга колокольчик басып, биз менен бирге болгула. Биздин сабактарыбызды, бекер сабактарыбызды көрүп, башкаларга да бөлүшкүлө. Урматтуу айымдар, бүгүн мен сиздерге эко-мехти көргөзөйүн деп атам. Болгондо эко-мех мындай болот. Пряжа аралаштырам. Анан мен кезип дайындап койдум, бияка көрүнүп атат, азыр көргөзөйүн. Баарын дайындап койдум мындай. Анан бул гребенной лентага аралаштырып, берги жыгачтын арасына кошуп, анан кийин эко-мех кылабыз. Пряжа менен кошо, ошону аралаштырып туруп, анан кийин мен пряжаны узунураак кесип алдым. Жазыкча кылабыз да. Кандай кичикей жазыктарды жасаса болот, кооз кылып, эко-мех менен. Бул ящиги мен өткөндө көргөзгөм, анан мындай жыгачтар бар, делителдери. Мындайынан коюп, буга жүндөрдү коюп кетебиз. Мен азыр сиздерге көргөзөм, шашпай, баарын эме кылып, түшүндүрүп, көргөзүп, анан суроолор болсо мага анан кийин жазсаңыздар болот. Биз мына биринчи биз мериносты алабыз, жүндү алабыз, жүндү алып, анан ушул мен бул жүндү эмнеге бул жүндү алып атам? Бул гребенная лента жүн эмеси кылы мындайынан жасат да. Эко-мех кылып мынтип бөлүп алабыз, мындайынан өтө көп эмес. Алып алабыз дагы, бияка коебуз. Бияка коюп, астан коебуз. Бул сапары көп койбойбуз, анткени пряжаны аралаштырабыз. Оор болуп калбасын деп атам да. Бирок киргени жакшынакай эле болот. Мындайынан алып коюп кетебиз бир сырасын. Мындай эле. Бат эле. Өтө көп эмес, өтө аз эмес. Мынтип чымчып эле кое беребиз. Өткөндө мен көргөзгөндө эмелерин, жүндөрүн калыңыраак салганбыз. Бул сапар биз азыраак салабыз. Анткени арасына азыр мен пряжаны коюп кетем. Мынакей биз буну жасадык. Эми мына мен пряжаларды кезип алгам, мындай кылып. Ар түрдүү мен өзүм токугандан кийин менде пряжа остаткалары көп да. Эми ушул пряжаларды акырын бияка коюп кетебиз. Пряжалардын баарын мындайынан коюп кетебиз арасына. Кооз кылып. Баары кирет. Жүнгө жабыштырабыз. Анткени бун мен пряжалардын баары деген арзан албайм, синтетик албайм. Бул жерде махер да жүрү, полушерсти да жүрү, шерстянойлор да жүрү. Баары деген мынтип кезип алгам. Мындайынан хаотично эле кое бересиздер, андай эле мындай кой, тигиндей кой дебейм. Мындай кое бериңиздер. Бир аз бияка ашып калабы, же жетпей калабы, мындай узунураак болуп калабы, кое бериңиздер. Анан түздөп алабыз. Тегизсек мынтип алабыз. Биздин максатыбыз ошо жиптерди ушинтип коюп кетиш. Мынтип коебуз. Пряжаларды мен кезип алдым, баары деген аралаштырып, ар түздүү болуп. Пряжа жигим токугандан кийин остаткалары көп болуп, 30 граммдан, 20 граммдан калып калып, анан ошо пакеттерде тургандан булардын баары деген бири-бирине баягы чаташып, эми мындай караганда ошо нарыбаз бербаз жигимде мындай порядок жок болсо, ал дагы бирке угнетать этет да. Анан мен баарын толтуп, мындайынан сиздерге мындайынан коюп, колубузду сугулбайбыз, сулабайбыз. Азырынча сууду жакында жоготпойбуз. Анан эми мындайын да бир сыйра коюп кетебиз мындай. Азыр бир кызыктай болуп көрүнүп, түшүнбөгөндөй болуп, эметип элет. Анан дагы ошо эме биз менен YouTube каналда эметип туруңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Аябай кызыктуу, аябай кооз, жакшы, сонун жаздыкча болот. Кичикей балдардын
жатқан жеріне, манежкасына, коляскасына қылсаңыздар болады. Таза ол болса, машинаның ішіне салып қойсаңыздар да болады. Бұл эми кичинекей биздин балдарыбызга детский комнатаны оформление кылам десеңиздер, мына ушундайлардын баарын жазап туруп, кооз кылып эметип койсоңуздар болот. Мынакей эме мындай эмесин жыгачын алып туруп, бирге акырын коебуз, анан кызабыз мынтип. Кызып коебуз. Деп. Биякты базабыз. Базып, эми бул жаана жанагындай эле жүндү коебуз. Астан чымчып эле мынтип коебуз. Биз өткөндө вискоза аралаштырып жасаганбыз. Экомех деп. Ушинтип. Анан кийин дагы мен кыркылган козулардын жүндөрүн чогултуп, өткөндө эмени экомех деп ошо күрөң өңүнөн, ак өңүнөн эмени жасап кеткенмин. Экомех жасап алып, анан бычып, ушанка, тюэтайларды, анан кийин жана шапка егеря ушулардын баарын тиккенмин. Тюэтайдын мастер-классын көрүңүздөр, YouTube каналга чыгып калыш керек. Съемка кылып, уже дайындап эметкенбиз. Кудай буйрса чыгып калат. Анан кийин ушундай эмелерди жасап алсаңыздар, анан бычып жазды кыласыңарбы, же кичинекей төшөктөрдү кыласыздарбы, бүт өзүңүздөр каалашынча кандай кылсаңыздар ошондой кылса болот. Булардын баары да азыр жиптердин баары жүнгө кирет. Анан өзүнчө эле бир эме болуп чыгат. Башкача бир көрүнүшү сонун болот. Азыр биз ушунун баарын тартайлы. Окей. Бүт бияка тагы беребиз. Мондай жиптерим да бар. Буну да аралаштырып жерге коюп кетейин. Бул калың жип, бирок бул эме пряжасы баягы наркы жылдары уже көп жыл мурун алынган пряжалар да. Аралаштырып коебуз. Арасына бирде ичке жип бар, калың жип бар, ар кандай түрлүү жиптер бар да. Эми ошону азыр көрөлү. Кандай баары бириккенде фактура, жүндүн фактурасы кандай болот. Так, бир сыра салып кеттик. Эми болсо бул жагына дагы мынтип коюп кетебиз. Жиптердин баардыгы натуральный болгондон кийин, составында шерсттер бар болгондон кийин кирбей калат деп коркпоңуздар, кирет. Анан үстүн дагы жүндү базабыз, дагы илегенде дагы, жүндү киргизгенде дагы күчкө салабыз да, күчкө салып, наркы жагында жүнгө тийбейбиз, бул жагындагы жүндөрдү кийиз кылганга аракет кылабыз. Кошо ушу жип менен кошо. Ушундай осадкаларды переработка кылса болот. Переработка кылып, ушинтип кооздоп, интерьерный дизайн деп коет, ошо интерьерный дизайнга ушундайларды баарын жасаса болот. Детский комнатаны эметип койсоңуздар болот. Так, жабабыз жүн менен жабып. Будан эми шапка кылбайбыз. Бул эми жаздык болот. Жаздыкча болот. Мынтип коебуз. Так. Мынакей. Биянын бетке түздөп койсо болот. Бияка чыгарып, жүндөрүн да бияка чыгарып, түздөп койсо болот. Узундугун өзүңүздөр регулировка кылсаңыздар болот да. Мынакей. Тартып, ылдый жагына
сонун көрүнүп келатат. Көрүнүшү жакшы болуп. Анакей биягына дагы коебуз. Мындай кылып, баатигин коюп кетербиз. Жүндү мен аз салып атам. Анткени жип аралашып атат. Жип вес берет, оорураак болуп калат деп эметип атам да, ошон үчүн жүнүн аз эле кылабыз. Жүнүн аз кылып, бизге жүн эмнеге керек? Анткени жиптерин бири-бирине киргизгенге керек. Анан калганын болсо жип өзү кылат. Суун кооз дагы болот. Жип аралашып, жүнгө өзүнүн кооздугун көргөзүп, ар кандай түрлүү жип болгондон кийин бул мындай чоюп атам, мен суюгураак кылайын деп атам бир жерге. Баары бир жерге туруп калбасын, тегиз салынат жиптер. Жиптери тегиз салынсын. Мен мындай көп алып кармаганы менен бул жагын эминтип коюп, анан чоюп кетип атам. Жүн менен иштеген негизи аябай жакшы жумуш да. Өзү мындай жүн күнүгө бир жомокту айтып бергендей болот. Бир кооздукту, суулукту, аябай жакшы нерсени. Бул деген өзүнүн жүндүн да бир өзүнчө бир касиети бар да. Күнүгө эле бирдемке жасагың келе берет, жүндү кармалагың келет. Жылуулугу өзүнчө бир баягы апаңдын колунун жылуусундай болуп бир башкача болот да. Кармасаң, жүндү мынтип кармасаң, өзүнчө бир эмени берет да, жылуулукту берип, сулуулукту берип, жылуулукту берип. Абдан жакшы. Жүн менен иштеген аябай жакшы. Эми мына биз балдарыбызга, кичинекей балдарыбызга сонун кылып жазыкча кылып коебуз. Башына коет, ойнойт, наркы берки жака коляскага салып койсоңуздар болот. Өзүнүн жана кичинекей оюнчугуна окшош болуп кучактап жатат. Жылуу, жакшы, жумшак. Мындайынан салабыз. Мындайынан да салабыз. Наркы жактагы жүн бул жактагы жүнгө кирет. Ошон үчүн 3 слой кылып атам да мен. 3 слой кылып атам. Биринчи жүн, анан кийин пряжа, анан кийин жүн. Анан жыгачты коем. Жыгачты койгондон кийин бул жыгачка кычылып жылбайт. Эми бир убакыт кармап турат да. Бул жыгач бизде чаяндардын улиги үстүндө надставка деп коет. Ошо уликти чаяндардын улигин алып, делитель мыналар бал челектин эмеси да. Бал челекке керектүү нерсеси. Мынакей. Мындайынан коюп кетебиз. Мындайынан коюп кетебиз. Бул жагына дагы. Азыр бир кызыктай көрүнүп, көрүнүшү да бир кызыктай болуп туруп, бирок бүткөндөн кийин аябай кооз нерсе болот. Бул жанагы
өзүбүз көрпө жасагандай эле болуп атабыз. Коюп кеттик. Эми жүндү алабыз, жипти алабыз. Жипти алып, мындайынан баарын коебуз. Кирбей калат деп коркпоңуздар. Кирбей калганы чыгат, киргени кирет. Бирок бунун баары тиги шерсть, полушерсть, махер. Мен ушундай өңдөрдүн баарын алып, канча деген кофталарды токуп, көйнөктөр токугам, ушулордун остаткалары да. Анан жип калып калса ыргыта албай эле баарын бир капка, бир пакетке салып эле жылдан бери азыр туруу. Мынакей биз кое беребиз ушинтип. Сиздерге түшүнүктүү эле болуп туруш керек. Бул жака жеткенче мен азыр видеону өчүрөм. Анан акырын өзүм жаза беремин. Анан жазып бүткөндөн кийин дагы саям камераны, анан көрөсүздөр. Калган операцияларды дагы көрөсүздөр. Анан жыгачтарын чыгарганда дагы бир сыйра көргөзүп берем. И конечный увалка деп коет, ошо конечный увалкасын да көргөзүп берем. Мынакей мындай коюп алабыз. Мындайынан коюп алабыз. Жиптерди баарын бүгүн кезип алдым, баарын реттеп, таза өтө көп жиптерим ар кайсы жерде жүрүп калыптыр деп ойлонуп, анан кийин ушудан бир интерьерный жаздык, детский комнатаны оформление кылган жаздыкты кылайлы деп эметип атам. Эми биз ушундай эле кыла беребиз. Мынтип азыр мен дагы жүндүмдү аралаштырам. Мындайынан аралаштырып, анан кийин видеону саямын бүтөрдө. Увалка кылабыз. Увалка кылгандан кийин жыгачын чыгарабыз. Жыгачын чыгаргандан кийин да конечный увалка кылабыз. Анан кийин жууп кургатабыз. Мынакей. Мына эжекелер. Берге мен азыр жыгачты коюйын. Мынакей, бягын мынтип түздөп, астындасын баарын түздөп. Мен азыр видеону өчүрөм. Бягына чейин баарын жеткирем, анан кайра саям. Раскладкасын полностью бүттү. Жыгач, үстүнө жүн, анан кийин жип, анан кайра жүн, анан кайра жыгач коюлду. Кайра жүн жыгачтын үстүнө. Анан кийин жиптер, пряжа, кайра жүн, кайра жыгач коюлат. Жүн мындайынан коюлуп кетет. Кайра пряжа, кайра жүн коюлат. Кайра жыгач коюлат. Ушинтип отуруп биз мына жерге келдик. Мына мен жыгачты койдум. Эми биздин максатыбыз бул жүн мындай эме болуп атканда могу жерлерин воздух болбосун деп биз мындайынан жылдырабыз. Эки колду мынтип коебуз. Анан акырын жыгачты бияка жылдырабыз. Мен өзүм жака тартып атам мындайынан. Эмнеге? Могу жерде ортолорунда, жыгачтардын ортолорунда мисалы жүн тепти да. И теп, анан ошол жерде воздух болуп, анан баягы жыртыктар ошон үчүн болуп калат да. Ошон үчүн анын ичине да жүн кирип, наркы жагынан мындай эмеси жакшы болбой калат. Ошон үчүн мынтип базабыз колубуз менен. Могу жакта жыгачтар бияка тээп кетпесин. Бияка секирип кетет. Анан мындайынан базабыз. Акыркы жыгачым, менин акыркы жыгачым могудан 5 миллиметр узунураак. Бияка койгондо, мисалы мен мынтип коюп атам да, кенени коюп атам. А тигине мындайынан кыйгачынан коюп, анан мындайынан капчап койдум. Ошондо могу жер азыр бекем туруп. Мисалы иштес, эметес жылбаш үчүн. Ошондо биз жыгачты мынтип дагы жылдырып, могу жыгачтарын базабыз. Мындай кылып, мына көргөзөйүн сиздерге. Мына мынтип базабыз. Мындайынан. Могу жакта жыгачтар мындай көтөрүлөйүн деп атат.
ошентип бекем басып бүттүк. Эми мындайынан коем. Андан кийин үстүнөн дагы бир сыра кече иштелген жүндөрүм калып калган. Ошолорду салып коеюн. Булар кыска жакшы кирет да, кыскалары. Мындайынан коюп чыгам. Бул кеченки экомехтин үстүнө мен кыркып алгам да. Ушуларды берде вискоза менен жүрүү разницы нет, бул иш жагы болот. Так, жиптер керек жок. Баарын бир сыра коюп чыгабыз. Мен эми мына жактарын сиздерге аябай подробно көргөзгөн себебим анан кийин суроолор болуп, мен түшүнбөй калдым, мен көрбөй калдым болбосун да. Мен эми жана за кадром улам эмени жүндү, анан жиптерди коюп кетпедимби? Аны эми 2-3 катар койгондой эле да. Биринчисин, экинчисин, үчүнчүсүн койгондой эле бияка чейин келе берет. Бул эми туруп алып, улам коюп, анан жумушуңуздар жасап, кайра бошондо келип коюп, раскладкасын кылып, ушинтип эметсеңиздер болот. Анан бул жиптерди баягы жүндүн ортосуна чыдык да. Бул кириш керек, негизи кирет. Анан менин жиптерим бар деген мен эми токугандан кийин синтетиканы албайм. Шерсть, полушерсть кымбат болсо да ошондой алып, анан токучум да. Ошолордун остаточек калып, ар кайсы жерде мындай жиптер эле калат. Аны же баягы жаккард деп токуганда колдончумун. Анан таза эле кыска кичекей остатоктор, разный өңдөр эми бүнө түркүн өңдөрү калып калды. Аны эмне кыласың? Сумкага, пакетке салып коесуң, сала бересиң, анан керек маалда издейсиң, карайсың, анын арасынан чаташып бири-бирине. Ошону менен мага жакпай жүргөн жиптер да, ошону бирдемке кыш керейли, ыргыткандан, өртөгөндөн эметесиң, колуң барбайт ага. Эми азыр ушул остатокторду бар деген азыр биз жүнгө киргизебиз. Анан кичинекей жаздык кылабыз. Таза болбосо сумканын бети болуп калат. Эми көрөбүз да азыр, бул конечный результатын көрөбүз. Бул кандай эметет, кирет, ошонун баарын көрүп, анан көрөбүз. Биринчи эметип алайлы, киргизип алайлы жүнүн. Көп нерсеге жарайт бул. Абдан көп нерсеге жарайт. Мындай экомехти жасап койсо, мына чермилердин четтерине, сумкаларга, анан ушундайдан көп кылып алса, диванга жаздык кылып койсо болот. Машинанын ичине жаздык кылып таштап коюңуздар. Бир жака баратканда балдар уктап калса, баштарына салып эметкенге. Мындай нерсенин баарын жасап остаткаларын баарын акырын иштей берсе, бул эми нар жагына гребенной лента салдым. Топси деп койду. Алар таралган да. Ошондой жүндөрдү анан эми козунун жүнүн дагы колдонсо болот. Жана кыркылгандан кийин, кыркылган жүндөр баары бир катар жатат да. Ошону бөлүп эле мындайынан кое берсе болот. Мен теталарды, ушанкаларды, анан өзүмө дагы кичинекей мындай төшөк сыяктуу кылып, отуруп, сотка карап атсаң деле дивандын үстүнө отуруп эзе алганда астыма кылып алгам. Кээде диванга кыйшайсаң, белиңе салып аласың. Ушул бутуңа салып аласың. Дивандардын тегерек четтерине таштап койсо болот. Балдар ойногон жерге көрөбүз азыр кандай эмне болот. Илейбиз азыр, киргизебиз жүндү жашынакай кылып. Бул кыркылган жүндөр апапак жашынакай. Азыр баары деген бияка эметебиз, колдонобуз. Бул деле жанагы гребенная лента, топстогу. Ондо мен баягы экомехти кылганда биягын кыркып алгам да, лишний жукарак болсун деп, чермейдин жеңдерине эмеси жука болсун. Бул эмеде жасаганда бизге кыркып кереги жок. Анткени буну биз
азыр жашнакалы киргизебиз. Анан же жастык кылабыз, же жана олпок сыяктуу кылабыз. Ичине эмелерди салып койсок, же сумочка кылабыз, көрөбүз. Азыр калың мындай калың көрүнгөнү менен азыр ийленгенден кийин бул жүн киргенден кийин башкача фактура берет да. Эми мындай бүт төшөп алдык, бүт түшүнүктүү. Мындайынан биздин жана сеточкабызды алабыз. Сетканы алып, мына жактарын баарын алып коеюн мен. Сеточканы алабыз, самын алабыз. И бул жактын баарын суулайбыз. Суулап, анан сууду жакшы эле эметип, кайра ийлейбиз. Кайра мындайынан сүрөбүз, мындайынан сүрөбүз, мындайынан сүрөбүз, мындайынан сүрөбүз. Ошону менен мына үстүндөгү сүт кириш керек. Бул киргенден кийин өзүңүздөр байкайсыздар. Мына жыгачтын кырлары оштокой да. Анан кийин ушул жерден могу жүндөр кирген сайын мындай айрылып кетпесин да. Муну жүн жылдыра албайт да эч жака. Бул кириш керек. Ошондо байкап турасыздар. Анан акырын оодарып, оодарганда мен сиздерге көргөзөм. Могу жагын азыр киргизип алайлы. Суулап, мочалка менен, самын менен. Бул эми жанагындай эле операция, мурунку видеолордо көргөндөй эле операция. Муну суулап, анан нары бери уйпалап, ушалап, киргизип бүтүп беребиз. Анан эми муну жана жыгачтарын чыгарардын астында мен сиздерге видеону сайып, көргөзүп, анан кайра бул жагы кирет, нар жагындагысы кирбейт. Нар жагы. Бул жагында биздин максатыбыз жанагы жүндүн ортосундагы жиптер, пряжалар кайра жүн менен жабылат. Эми ошолордун баары кириш керек. Наркы бетке оодарганда жип ошомойдон салаңдап илинип турат. И могу жиптер эме жүндөр дагы. Ошондо наркы жагы өзүнчө бир башкача фактура кирбей калат, алар кирбейт. Киргизбейбиз. Биздин максатыбыз ал жак кирбеш керек. Бул жакта жүн кирип калыш керек. Анан эми ошондой бир жолугайлы дагы эмки операциясында. Азыр болсо ушунун баарын суулай бериңиздер. Коркпой эле базып, мочалканын минти үстүнө базып туруп, самындап, анан киргизип эметиз. Бул эми убакыт канча убакыт алат? 1 саат алат убакытты. Бизге иштеп барып, чайыңарды ичип, үйдө жумуштарды жасап, бул эз алып калат кадыресе. Кайра эле эметип, ызык суу болбойт, өтө ызык суу болбойт, анткени ызык суу нар жакка барса, нар жакта жүн кирип кетет. Жылымык суу менен улам эметип бересиздер. Кайра колуңуздар чарчаса же өзүңүздөр эметсеңиздер, шашпай кыла бересиздер. Андан кийин өзүңүз жүн негизи көрүнөт киргени. Анан байкайсыздар, кирди, болду, эми бул жактарын чыгарайлы деп. Ошондо чыгарарда да мен сиздерге көргөзөйүн. Жакыныраак көргөзөйүн. Ошол. Мына урматтуу айымдар, бул жанагы жүндү, жипти баары деген самындап, мынтип суулап, самындап, ушалап, бүт жүндү киргизгенге аракет кылдык. Бунун могу четинен көрүп атам. Эки жүндүн ортосунда жип азыр кирип турат. Бирок бул аябайт эле эмесине келе элек. Муну азыр биз андан тышкары мен могу өзүмдүн жыгач менен, уалик менен да ушинтип колум менен да сүрдүм, ушу жыгач менен да сүрдүм. Мына ушинтип эмесине жүндү киргизгенге аракет кылдым да. Андан тышкары мындайынан дагы затым өзгөчө мына жерлерин, ушу жерлерин көрүш керек да. Ушу уалик менен эле
колго күч келбейт. Анан эки жыгачтын ортосунда жүн менен жип иштетилет да. Эми ошо болжолу мен 1 саат короттум. Азыр болсо мындай кылабыз. Мен өткөндө мындай көргөзүп аткам. Минтип одарды, анан бирден жыгачтарын чыгарып аткам. Азыр болсо мындай эле кылабыз. Мындайынан коюп, минтип одарып алабыз. Мен сиздерге айтып элем го, мына жыгачы, мына жерде жыгачы бекем кармайт деп. Ушу муну бияка коюп турабыз. Бизге азыр бул кереги жок. Эми акырындап мына көрдүңүздөрбү, биздин эмебиз чыкты. Бул жеринен азыр акырын эмелерин, жыгачтарын чыгарганга аракет кылабыз. Бүт акырын бияка жылдырып. Бул жагында жүндөрү кирелек. Биз азыр жүн жыгачтарын чыгарып алабыз. Жыгачтарын чыгарып, жиптерди абалагыла, жүндөрдү абалагыла. Бүт ушундай кылып чыгарып алабыз акырын. Бул жагынан дагы өзүнүн эмеси сүрөтү да жашынака болуп, кийиз менен жүн менен аралашып жашынака болуп туруп, эми ушул сүрөтүн, ушул структурасын бузбай жашынака кылып азыр иштетип алыш керекпиз. Бул жагында жүн кирелек. Азыр бул ошону эми аракет кылыш керек азыр. Асты жагын сүрүш керек да. Бул жакка биз тийбейбиз. Асты жагын гана сүрүп, асты жагын гана киргизип, жүн деген бул жакка эметиш керек. Могу жыгачтар кармап турган жүндөрдү үстүнөн кандай катуу биз сүрбөлү, баары бир мына жыгач кармап тургандан кийин биз түшүнүп атабыз да, бияка жакшы кирелек, наркы жагы деле жакшы кирелек. Азыр ушулардын баардыгын киргизип алыш керек. Мынакей эми остаток жиптер баардыгы ар кайсы жер жөн эле жаткан жиптер да. Эми буларды азыр жүн менен кошо жашынака кылып эметип алыш керек, иштетип алыш керек. Эми бул если жүн жашынака кылып өзүнө киргизип эметип жүрсө, бул жип жулунбайт, эч бир жулунбайт. Жаздык болуп жүрө берет. Жаздык же опок болобу. Ушундай эле жибин аз кылып туруп, сумкалардын эмелерин жасаса болот. Сумкаларга да ушинтип ушу техниканы киргизсе болот да. Азыр ойлош керек. Мен дагы азыр билбей турум. Эмне кандай болуп калат? Кайери кирет, кайери кирбей калат. Арасынан кирбеген жүндөр, жиптер чыгат. Сөзсүз андай нерсе болот дечи. Мына жактары баардыгын азыр бири-бирине киргизиш керек. Эки жүндүн ортосунда жип кирип кетсе, аябай сонун болот. Ак жүндү мен аз салгам. Аз эле салдым. Көбүнчө ушу жипти эметтим да. Жипти короттум. Бүт бир пакет сумкада жиптердин баарын чыгарып, баардыгын кезип, анан ушундай бир сонун нерсе болуп калса экен деп
жиптерди азыр жуабыз. Жүн эмени полотнону кийизди. Анан жиптер дагы бир сыра кирет, бири менен аралашып. Анан көрүнүшү да башкача болуп калат. Кээ бир жиптер ачылат. Кээ бир жерлер кирет. Ошентип ар кайсы жип да бердечи. Составдарды башка. Махери бар, ангору бар, полушерсть деп коет. Анысы да бар. ХБ жиптер да бар. Ошонун баардыгын азыр көрөбүз кандай болот. Бүт шашпай, акырын алыш керек. Бүт жагын оңдоп, бүт эмесин көрүп. Шашпай. Эки эле жыга чыгып калды. Азыр ушунун баардыгын кылабыз. Бүт ачабыз булардын баардыгын. Көрөбүз. Кайсы жип кирди, кайсы жип кирген жок. Самый суу жыгачтар суу анан эми алып мынтип чаба беребиз. Чабыш керек ушинтип. Акырын мындайынан одарабыз. Тиги жагын чабабыз. Жүн кирсин. Жакшылап кирип жиптерди эки жүндүн ортосуна салдык. Ошентип уруй беребиз. Эми жалаң эле ушундай кыла беребиз. Акырын мындайынан кошуп, анан мындай дагы сүрсө болот. Кирбеген жиптер чыгып кетет. Эчтемкесине тийбейбиз, эчтемкени сулабайбыз. Бир гана ушуну чапкылай беребиз. Чапкылай беребиз. Анан чапкылап бүткөндөн кийин жубарда эме уксуска кошуп, анан жуабыз. Азырынча ушинтип чапкылай беребиз. Мынакей урматтуу айымдар, бүттү. Бул жагын көргөзөйүн. Мынакей кирди жашынакай болуп. Жиптери жашынакай болуп кирди. Бул жипти эки жүндүн ортосуна салганбыз да, ошондо жүн ичинен кирип, анан жип дагы эметти да, мына жактагы жүндөр жиптерге аралашып, көрүнүшү да жашынакай. Мынтип карап турсаң, жүн көрүнүп турат да. И бул өзүнчө бир килемче болуп жашынакай болуп калды. Мынакей. Эми мен муну мындайынан аябай чаптым. Анан мындайынан да сүрдүм. Акырын жай сүрдүм. Мурда мен экомех кылганда мына жакта жүндөрүн улам ачып, минтип ачып аткам да, кирип кетпесин деп. Бул жерде болсо булар уже бир сыра кирди жүндөр. Кирип мен тим койдум. Анткени жип менен аралашып сонун кирди да. Сонун кирди эле, аябай жакшы кирди. Мындай үлпүлдөп туруп өтө эметкен жок. Бирок эме жип менен жүндүн эмеси бири-бирине кирди да. Андан кийин биягында жиби узунураак болгондон кийин биягы ичи жумшак. Негизи меринос жумшактыкты берет да. Анан мындайынан сүрүп,
мындайынан сүрүп бүт остаток жиптерин баары деген мынакей бул кичирейди, кадырет эле кичирейди. Дагы бир сыйра көргөзөйүн сиздерге мынакей. Бул эми азыр ныйын болуп туруу, бирок ошондо да көрүнүшү аябай жашнак болуп тур да. Мен азыр мынакей уксус. Көрдүңүздөрбү, уксус. Сууга куям. Бир чоң кашык куям. Анан жүн жагынан саламын. Кийиз жагынан саламын. Салам. Кол менен кармабайм. Не себептен муну мынтип аралаштырам? Бул самынын нейтрализовать этет да, аны кислота да. Жүн да бышык болот. Арасында самындар да чыгат. Суу бир аз ызыгыраак, өтө ызык эмес. Ошол андан кийин мынакей көрдүңүздөрбү, мен жанагы кирбей калган эмелер чыгат деп элем. Өтө мындай прям ашыгы менен чыккан жок. Жакшы эле кирди. Мен эмесин жибин аябай калың салгам, тим эле көрүнө эле турган эмесин жиптерин көп салдым да, пряжасынчы. Биринчи буга жүндү төшөгөм, анан жиптерди төшөгөм, кайра жүндү төшөгөм. Ошондо эки жүндүн ортосунда жиптер бекем кармалды. Эмесе көрүнүшү жакшынакай эле. Эми муну эмне кылса болот? Муну эми жаздык кылсаңыздар болот. Ушундайдан көп, мисалы пряжа көп болсо ушинтип эле жазап, андан кийин килемче сыяктуу кылып койсо болот. Мындай бир стульчиктерге, стулдарга сидушка кылыпчы. Эми пряжаны ар кайсы жерде жаткан пряжаны ушинтип эметип обработка кылса болот да. Бир өңдүү кылса болот. Бир эле кызыл өң, жашыл өң, көкөн, сары өң кылса болот. Жука жиптерди аралаштырса болот. Калың жиптерди аралаштырса болот. А мен берде болсо и махер, и ангор, андан кийин тиги эмени деле коштум. ХБ жиптерди да коштум. Калыңын, жукасын, ар кандай калыңдыгы жукалардын ар кандай эмелеринен эметтим да. Эми ушунун баарын бириктирип, махер да, шерсть, ангор, баарын аралаштырып. Эми бул деген азыр тазекте бир жарым саат турат. Анан мен чыгарам, чайкайм. Чайкап туруп, анан акырын сыгам дагы. Ошол жерге жайып коем. Эртеменге чейин суусу сарыгып, энтет, анан эртең менен акырын барып туруп эшикке жайсам, суусунун баары кургайт. Анан нымыраак кезинде алып келип туруп, дагы бир сыйра чапкылап, эмесин, пряжаларын аябай үлпүлдөтүп, жүнүн да үлпүлдөтүп, анан ошо менен дагы кургатам. Мынакей бул экомех. Ушундай ар кандай жип менен жүндөрдү аралаштырып, сонун нерселер жасаса болот. Биздин каналга катталыңыздар. 40 кыз деген каналга катталыңыздар. Биз ушинтип кызыктуу видеолорду салып турабыз сиздерге. Урматтуу айымдар, мынакей мурунку мастер-класс экомех деп элем. Мынакей бүттү. Бул арт жагы бүт жашнакай кирди. Мынакей кирди. Жана остаток жиптерден ушундай жастыкча, баягы сидлушка отурган жериңерге арасында жүн бар. Мынакей арасында жүн бар. Баардыгы жакшы кирди. Мына кургады. Бүт остаток жиптер, бүт түр жиптерди эметим. Кирди, эч проблема жок кирди. Мен коркконмун кирбей калат деп. Бунун ичинде ангор бар, махер бар, полушерсттер бар, моундай калың жиптер бар, ички жука жиптер бар, жылтырагы бар, люрекс менен жылтырактары бар.
бүттүгүн көрдүм, бүт өңдөрдү көрдүм, баары жашынакай кирет экен, эч проблема жок. Эмеси иштегенде дагы эме экен. Бул жагынан мына мен бирке жүн төшөп койгом, анан бир нерсе эле ойлоп калдым, бияка бирке калыңыраак эме төшөсөм болмок экен депчи. Мындай аябай жакшы кирди, проблемасы жок кирди, сонун эметипчи. Ошон үчүн ушундай мастер класстарды кылыңыздар, катышыңыздар. Бир эле өң алсаңыздар болот, же кызыл, же сары, же көк, өзүңүздөрдүн эркиңиздер да. Мындайын мисалы сары, мындайын көк, мындайын анда жашыл, бирдемке ар кандай дизайн кылса болот да. Бирок эмеси жакшы экен. Колдонуңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Мынакей бул мастер класс дайын болду. Эко-мех эме жиптерди, пряжаларды аралаштырып болсо болот. Вискоз аралаштырса болот, бирок мага жип көбүрөөк жакты. Жиптин көрүнүшү да жакшы болот экен, жумшактыгы да анан бир башкача көрүнөт да, мынтип караганда башкача көрүнөт, мынакей. Кооз да көрүнөт экен.